Ош шаарындагы Тойчу Алтыбаев атындагы номер 113 кесиптик лицейи. Тилим менин жан дүйнөм. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө, дастан тил. Кыргыз тили бабам менен жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Эне тилди эчен акын ырдады, эргип көпкө ырларынын ыргагы. Эне тилди эчен акын мактады, мактоо менен эне сүтүн актады. Тор, келгиле, туура сүйлөйбүз. Урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, 23 сентябрь тил майрамыңыздар менен. Улуттун жаны тил демекчи. 23 сентябрда мындан туура 31 жыл мурун тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Эне тил эл тарыхын баяндаган, тарыхы эне тилин аяндаган. Кыргыз тили эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Демекчи, кыргыз тили жөнүндө көптөгөн улуу жазуучу акындарыбыз көптөгөн ыр-саптарын, ырларын айтып, жазып өтүшкөн. Адам үчүн эң кыйыны бул күн сайын адам болуу, элдин улуулугу анын тили менен маданиятында деп улуу жазуучубуз Чыңгыз Турокулович Айтматов жазып кеткен. Кыргыз эмес кыргызды жыдыткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар, кыргыз эмес кыйш айтып калпак кийип, када салтын калкынын унуткандар деп Шайлообек Дүйшөев акын жазуучубуз жазып айтып өткөн. Түндүкмүн деп эл ирбей, түштүкмүн деп көбүрбөй, ортосунан оң солдун мен чыккам деп сөгүнбөй, уруум да кыргыз деп, улутум да кыргыз деп, жүрөлүкчү бөлүнбөй деп, улуу кыргыз эл акыны Байдылдар жазып кеткен. Эрдин тили сатылса да, элдин тили сатылбайт деп бекеринен айтылган эмес. Кыргыз тилинде көптөгөн китептер, көптөгөн газета, журналдар азыркы күндө басмаканаларда басылып чыгууда. Тилибиз биздин тилибиз. Тил улуттун жаны демекчи. Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу мекендештер, дагы бир жолу сиздерди кыргыз тили майрамы менен баарыңыздарды 113 кесиптик лицейдин жамаатынын атынан куттуктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.